Ийгиликке басчы жолдо жыгыласың, суусайсың, жардамга зар болосуң. Ошого карабай, максатка жол улап, ийгиликке жеткен инсандар менен маек. Ар жуманын бейшемби күндөрү саат 16:15 Салам радиосунда Газанек программасы. Баткенден салам, кезекте Газанек программасы, студияда сиздер менен мен Улук Памирова. Албетте бул программада биздин конокторубуз эң бир өз аты айтып тургандай Газанек айымдарыбызды студияга конокко чакырабыз. Мына ошол айымдарыбыздын өмүр таржымалы, алардын жашоодогу жолундагы ийгиликтери тууралуу, кыйынчылыктары тууралуу, мына ошол кыйынчылыктардан кантип чыккан, мына ошол тууралуу кеңири мындайча айтканда эже сиңдилерче маектешебиз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Жамантаева Калия айым бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Калия эжеке учурда азыр Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөмбаев орто мектепте музыка мугалими болуп иштейт. Калия эже, айтсаңыз, мына биринчи балалыкка кайрылалы. Кичинекей Калия кандай кыз эле? Ал мезгилде эмнеге кызыгат эле? Жана ошого жете алдыңызбы азыр? Кичинемде деле оор болчумун аябай. Бирок музыкага аябай катуу кызыкчумун да. Анан ушу кызыккандыгымдын немесинен анан Баткен шаарындагы ал кезде район болчу, районун борбору болчу. Музыкалык мектепке тапшырып өтүп анан кийин 18 километр эмени басып, жолду басып, кээ бирде автобус болбой калчу эле Союз убагында. Анан 3 километр жөө басып, чоң трассага чейин жөө келип, анан кийин районун борборуна келип 45 мүнөт сабак алып кайра кетчүбүз да. Баткенге музыкалый мектепке келип кетишиңиз карабак. Музыкалык мектепке келип кетчүбүз ошентип. Анан караңгы кирип калчу эле, кыштын күндөрү күн кыска болот эмеспи? Биз жеткенче караңгы болуп калчу эле. Анан кийин үйгө жеткенче андан бетер караңгы болуп, иттерден коркуп, суукта тоңуп, ошентип аябай катуу кызыккан экенмин азыр ойлосом. Ошентип музыкалык мектепти 5 жыл окуп бүтүрдүм. Анан ушул бүтүп аткан, окуп аткан мезгилде анан Ишалиева турган эжебиздин колунан окугам мен. Музафар Үсөнүн жубайы эмеспи? Эже аябай күчтүү мугалим болчу. Анан аккордеон кружогу немеси ансамбль уюштурабыз деп калды. Аккордеон ансамбль уюштурабыз деп калды. Анан кийин аккордеонго заказ беребиз деп эженин оозунан чыккан эле сөздү уктум дагы. Мен атамдан дагы уруксатсыз, эжеден дагы уруксатсыз эле почтага барып, ошого акылым жеткен азыр таң каламын да. Өзүм 5-класста болсом керек эле. Анан кийин почтага барып, ал кезде аябай жакшы иштечү эле да почтадагы. Анан баягы каталогду ачып шашпай, каталогдон аккордеондорду карап, анан Новосибирскийде аккордеон ушу музыкалык инструменттердин заводу бар экен. Ошого өзүм аккордеонго заказ берип коюп, анан кийин үйгө барып атам айткам да. Анан ровно 27 күн дегенде аккордеон келген. Ошо мезгилде канча сом болду экен ал? 147 сом болчу. Ал мезгилде атаңыз пенсия алабы эле же айлык алабы эле? Иштечү эле. Канча эле айлык маянасы? Айлык маянасы 97 сом болчу. Ошондо сизге 2 айлык маянага 1 аккордеон. Аз ойлосом байкуш атам. Өзү 47 сом аккордеон болсо, ал почтанын кызматы болуп 157 сом төлөгөнбүз. Анан 9 аккордеон келген ошондо биздин мектепке. 9 аккордеондун ичинде 8и кош кыл кызылдагын, меники гана аябай жакшынакай кып-кызыл чыккан да. Баягы упаковканын ичинден таң калам, ошонусу мага жолугуп тур да. Ошол 9 аккордеондун ичинде мен гана аккордеончу болуп калдым да. 9 аккордеондун ичиндечи. Калгандары башка кесипти аркалап кетишти. Аккордеонго сиздин кызыгууңуз ким аркылуу артты музыкага? Негизи эле Жамантаевалар үй бүлөңүздөрдө баары эле таланттуу кыздар да. Мына Бурула эжекени билебиз, Али эжекелерди айт. Сиз аккордеон ойнойсуз, анан эсимде сиздердин атаңыздар, чоң атаңыздар мындай куйма кулак төкмө болчу, Ошо кимден алдыңыз таасирди? Таасирди, конечно, атамдан алдым го. Атам бизге немелерди, эпосторду, дастандарды айтып бергенде түнү менен укчубуз да. Атам аябай кызыкканда уктабай биз дагы отура берчү элек, атам дагы айта берчү эле да. Анан баягы ыйлай турган жерине келгенде кадимкидей шолоктоо ыйлап бардыгыбыз. Ушинтип катуу таасирленсем керек. Анан ошол кезде Союз убагында Кыз жигит деген программа болчу. Анан Ыркесе деген болот эле. Ошо Ыркеседе баягы еще Рыспай Абдыкадыров күчөп турган мезгили болчу го. Анан Рыспай Абдыкадыровдун аккордеон ойногонун көрүп, мен да ушундай ойносом деп, анан жүргөндө Рыскүл Үкөева деген бир эже чыккан. Рыскүл Үкөева деп насихаттырдачу эле. Ушул насихаттырдаганда баягы эженин аккордеон ойногонун көрүп, кыздар да ойносо болот турбайбы деп аябай катуу кызыкканмын да. Ошондон анан кийин
окуйм дегенде окуйм деп ушу ошончо азапты көрүп 18 километр жол басып кээде аябай ошол кезде эмеде каттабай калган күндөр көп болчу да. Чынында эле аккордеон бул өзү оор дагы аспап да. Негизинен чынында эркектер, мырзалар ойночу эле, кыздарга үйдөгүлөр тоскоолдук болгон жокпу, комуз эле ойнобойсуңбу, аккордеон эмне кыласың деген, кыз баласың деген сөздөр. Неге тоскоол болушпаптыр мен азыр ойлосом. Эч ким үйрөнбөй эле ойнобойт деп бирок комуз ойнобо, кыз балага комуз болбойт, кайнеси менен урушчак болот дегенинен ушу комуз ойнобой калдым окшойт да. Анан бир аккордеон ойногону сүйүнүп эле кабыл алып. Эмнеге комуз ойногон кайнеси менен урушчак болот? Ушундай сөз бар эмеспи? Кайнеси менен урушчак болуп калат, кыз бала комуз ойносо деген ушундай апам айта берчү. Сизден угат. Бирок атам эч качан каршы болбоду. Атам ушундай түшүнөт окшойт да. Өзү сүйүнүп барып поштага барып баягы аккордеондун упаковкасын ачып колума карматкан азык чесинде да. Негизи эле сиз эмне үчүн сахнага кетпедиңиз? Мына азыр аккордеон менен Алтынай Нарбаева ошолордой эле ырдап эмне тоскоолдук болду? Окууга тапшырганда, мектепти бүткөндө максатыңыз эмне эле? Ким болом дечи элеңиз? Мектепке окууга тапшырганда эле ошо музыка мугалими болом дечимин өзү. Анан сахнага чыкканга негедир өзүм анча кызыккан жокмун. Анан сахна али бир сөз бар эмес, искусство требует жертв деген. Анан эми түшүнгөн жолдоштор бар, түшүнбөгөн жолдоштор бар. Анан өзүм анча кызыкпадым да сахнага чыкканга. Сизге ушул жашооңузда аккордеон черткениңиздин жардамы тийдиби? Кандай учурда мындай бир өзгөчөлүгү барбы ойной алганыңыздын? Инструмент ойногонуңуз? Инструмент ойногондун өзгөчөлүгү достордун арасында мындай бир жерде иштеген калганда эл катары билем сиз деле чет жакта иштеп жүрдүңүз, ал жакта аябай көп тийди. Аккордеон эми аялдар ойногон өзү аябай эме го, аз го. Анан бир 2-3 жерде мага аябай неме болгон. Биз 3-курс курсубузда Бек Борбоев жаңы чыккан болчу. Анан Гүлмира Айдосова экөөбүз бир группада окуганбыз да. Гүлмира Айдосова деген обончу барго. Анан Бек Борбоев политехти тапшырып, таштап биринчи жолу ошого келип концерт койгон. Ошондо анан биз менен жолугушууга келип калды. Биздин общежитияга. Анан баягы Гүлмира экөөбүз катарынан ал кезде мен кат ойночумун аккордеонду, азыр эми анча ойнобой калдым. Анан баягы ойноп атсак, Бек сүрдөп бизденчи. Жөн эле тер басып жаман болгон да. Кыздар ушунча ойносо силер тытат окшойсуңар. Силерден тартынып атам деп. Ошондо замандаштык кошулуп ырдап бир жолу ошондой болгонбуз. Анан кийин көп эле аккордеондун пайдасы тийди мага. Анан Россияда иштеп жүрдүм. Ошондо диаспоранын составында биз Ала Тоо айымдары деген коомдук уюм түзгөнбүз. Ушу Ала Тоо айымдарынын Москвадагы уюмунун түптөлүшүнө чоң жардам кылдым да. Негизи түптөөчүлөрүнүн бири болуп калдым ошол жакта. Анан Кыргызстандын Бодани күндөрү болуп калды город Ярославда. Анан Ярославда биз өзү кыргыздар көп эмеспи Ярослав шаарында. Ушу Кыргызстан деген колхоз бар ал жакта. Анан барсак раса аябай жакшынакай кылып кыргыз үй тигип коюптур. Ушунчалык бир кыргызча да бар жок. Казанда эттер кайнап атат, нандар пышырылып, бирок орустар кадимкидей кыргызча кийинип алып биз тосуп чыккышкан. Анан ошондо бизди аябай коноктошту. Мэр өзү келип, шаардын мэри бизди коноктосо, анан баягы жерде эч ким орусча билбейт экен да. Бир бала чыгып алып эле баягы Асан Керимбаевдин ырын эзип турат да. Эми мэрге биздин Асан Керимбаевдин эмеси түшүнбөйт эми ал улуту башка болгондон кийин. Анан баягы алдында эжелер бар да, аябай жакшы эжелер бар болчу. Анан дагы кале сен чыгып орусчарда депчи. Мен дагы орусчаны эми катырбайм дечи. Анан Катюшаны ырдадым аны баягы жерде. Мен ырдаганда кетти го, баягы мэр ордуна туруп кол жаап, айыл алдындагылар кошо ырдашып, орустар аябай жакшы калк да өзү. Колдошуп, кошо ырдашып, аябай жакшы эмеге алып кеттим да ошол жерде. Бир түнт болуп атканда музыка ошол жерде кадимкидей музду эритип берген турбайбы? Музду эритип эрткендей болуп ошондой бир. Азыр аккордеон менен бир маегибиз кур болбосун, бир сонун өзүңүзгө жаккан ырды ырдап берсеңиз. Мен кичинемде билем сизди. Жаш келин болуп жүргөнүңүз эсимде да. Биз сиздин дуалдан бир дуал ар жашайт элек. Аккордеон менен сонун отуруп алып ырдайт элеңиз да. Анан биз ошо жаш мезгилде дуалдан сиздерди шыкалап карап суктанчу элек. Сонун ошол аккордеон менен ырдаганыңызды угуп эле жүргөн. Ошондой бир өзүңүзгө жаккан ырлардан бир ырдап берсеңиз, биздин YouTube канал, Facebook баракчабызда азыр түз эфирде видео версиясы кетип атат.
көрсөңүздөр болот. Анан мен азыр силерге биринчи ырдабай туруп силерге көп ойноп берейин. Мен институтта жүргөндө бактыма жакшы мугалим туш келди мага, бар жок делечи. Хордон Темиралы Шералиев деген күчтүү адам болчу, анан агай болчу. Анан аккордеондон мага бир мугалим Эсенаманов деген агай келип калса, ал бизден 2 жаш эле мурун бүткөн экен, 2 жыл эле мурун. Анан мен Зайырбек Жусупов деген аккордеондо Орто Азия боюнча 2-нчи орунду алган киши бар болчу. Анан ушу Зайырбек агайга өтөм мен деп деканатка кирип суранып атып анан өткөм да агайгачы. Агай ушундай аккордеон жакшы ойночу эле. Анан менин бияктан музыкалык школду бүтүп барбадымбы? Анан бүтүп баргандыгым үчүн мага аябай эле жеңил болду да. Ошондо мен биринчи курсумда Шашен Термечиковдун Кантың барын агай обработка кылып чыккан экен, кыргыз бии депчи. Ошону агай үйрөткөн болчу. Ошондо 4-чү курста аны гостко ойноп аткан экен. Мен 1-чи курста ойноп атам ошонучу. 1-чи курста эле ойногон чыгармаңызды ойноп бересиз. Ошону ойноп берейинчи. Айрадан канча жыл өтүп кетти. Кичине анча-мынча эмес болсо керек. Бали азаматсыз. Биринчи курста ойногон чыгарманы эстеп ойноп берип атасыз, азаматсыз. Негизи эле аспап музыка мугалим болуп азыр мектепте иштейт экенсиз да. Анан аспап маселеси ушул мектепте аспаптар жетиштүүбү, анан учурда аябай эле көп эле массалык маалымат каражаттарында дагы акыркы мезгилде айтылып эле социалдык тармактарда жазылып жүрөт. Мектепте негизи эле музыка сабагына такыр көңүл бурулбай калды депчи. Чын эле балдарга музыка сабагы өзү керекпи мектепте? Балдар кандай кабыл алышат азыр? Балдарга музыка сабагы абдан керек. Эми кээ бирлер үчүн бул жетим сабак болуп, экинчи орундагы сабак болгондугу менен бул балдар үчүн аябай чоң табылга да. Мисалы үчүн мен мектепке келгенде аспап жок экен, аккордеон. Анан кийин Кужамал Акбаровна биздин директор аябай көңүл бөлөт да бардык сабактарга. Анан ушундай аспап керек десем, саттырып берди тез эле. Сатып берди. Анан кийин бая балдарга музыка сабагында ырдатып илетим болбош керек да. Мен ошон үчүн Facebook'тан атайын группа ачтым, музыка мугалимдери дегенчи. Музыка мугалимдери бириккиле деген. Анан ушул музыка сабагын өркүндөтпөсө болбойт да. Мисалы үчүн маданият өзү музыка сабагынан башталат. Музыкасыз эч жерде бир чоң мероприятие өтпөйт да. Ушуну эмнегеде эч ким мойнуна алгысы келбейт. Музыка сабагы, маданият өзү музыка сабагынан башталат. Музыка сабагын сөзсүз түрдө көбөйтүш керек. Анан кийин жетим сабак деген эмени алып салыш керек да. Азыркы учурда бир класска жумасына канча жолу кирет музыка сабагы? Бир жолу эле. Жетиштүүбү ошол? Жетиштүү. Бир жолу, бир жумада бир жолу киргенде анда эмнени өтөсүздөр? Бир жумада бир жолу киргенде өзү азы баланын саны көп, аябай бардыгы эле жетет, ошондой проблема бар. Бир ырдатып үйрөтүп бүтө албайсың да бир сабакта. Анан ыр менен гана чектелбейм мен. Сөзсүз музыканын тарыхын өтөм. Анан музыканын тарыхын өткөндө дагы прослушивание бизге институтта уктуруучу эле музыка уктуруу деген.
Музыканы сөзсүз балдарга уктуруп, угуп гана тим болбой анализдеш керек. Анализдетип балдарга диктант жаздырам сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн кыргыз көчүнү угузуп туруп, кыргыз көчүнү укканда атын айтпай турган. Ушуну укканда силердин көзүңөргө эмне элестеп атат? Көзүңөргө эмне көрүнүп атат? Бул музыка эмнени сүрөттөп атат деген сурооду берсең, балдар буга аябай жакшы жооп берет да. Кээ бир айтат улуу жибек жолу дейт. Бирөөсү айтат тоолор көрүнүп атат дейт. Бирөө айтат аттар чаап атат дейт. Казан асылып атат, кыргыз үй тигилип атат депчи. Балдардын аябай ой жүгүртүүсү жакшы да. Бул балдарга биз түрткү берсек, балдардын колунан баары чогуу келет да. Анан ушу музыка сабагынын аздыгы, музыка китептеринин жоктугу ушунчалык бир оор маселе да. Кайсыл китеп менен иштейсиздер азыр мектепте? Азыр эми 2-3 класстын музыкасы мурда бар экен. Анан 5-6-нын музыкасын жакында Кадыр Алардыков биздин агайыбыз иштеп чыгыптыр, аябай жакшы чыккан да. Ушунчалык кыргыздын музыкасынын тарыхындагы баардык адамдар бар. Атай Огонбаев, Рыспай Абдыкадыровдон баштап баардык тарыхы бар. Бирок ана 2-3 класстын музыкасын көргөндө мен чынында капа болдумчу. Балдар нотаны үйрөнө эле, анын астында жүрөт Латын Америкасынын музыкасы, Түркмөнстандын музыкасы, Тажикстандын музыкасы, Япония, Казакстан, Кытай. Бул музыкалардын Латын Америкасынын 3 класстын баласыга эмне кереги бар? Туурабы? Балдар биринчи нотаны үйрөнөт. Китептер жаңы чыккан китептер бекен ошондой. Жок, кыйла болуп калыптыр. Эми кийинки жыл чыккан да, эми өтө эле жаңы эмес дечи. Эми мен түшүнбөйм да, бул жазган адамдарга эмне максат менен мындай кылышкан депчи. Бала өзүнүн нотаны билбей жаткан бала, 3-класстын баласы көп эле нерсени кабыл ала бербейт. Анан буга Латын Америкасынын музыкасы дегенди көрүп, мен такыр эле кармабай эле койдум ошо китепти. Мен урушса урушсун деп элечи. Мен өтөм буларга, Рыспай Абдыкадыровду өтөм. Бала биринчи өзүбүздөгү музыканттарды билип алсын, анан кийин башка өлкөнүн музыкасын угат. Азыркы учурда мектепте көп эле көйгөй, кандайдыр бир сабакка мугалим жетишпей калса, анан бирөөгө жумуш таппай калганда музыканын сабагынан бердирип кое берет да, адис болбосо дагы. Ошого көз карашыңыз кандай? Адис өтүш керекпи музыка? Конечно, адистер өтүш керек. Чымчык сойсуз да касап сойсун деп коет го. Мен келгендеге чейин көптөн бери музыка болгон эмес экен, музыка мугалим болгон эмес экен. Анан мен келгенден кийин мен 7-класстан бери аябай катуу ырдаган бала таап алдым да. Ошо бала эгер музыка мугалими болуп 2-класстан башталганда, ошо бала аябай чоң ырчы болмок да. Шунчалык балага үн берилген Кудайдан. Анан баягы өспөй калган да. Эми аракет кылып атабыз, азыр 8-класс болуп калды. Кичине сахнага чыгып атат. Ошо музыка сабагы өтүлбөгөндүгүнүн кесепети ошондон болуп атат да. Балдар музыка жөнүндө түшүнүгү жок, тоңго түшө албайт, кээ бирлери үн болгону менен нотаны тааныбай таптагыр. Ошол да. Азыр угармандар жазып атат, аккордеон ойноп ырдатпайсың, көп сүйлөбөгөй ырдатыш керек эжекени деп суранып атышат. Бир жакшы ырдап берсеңиз. Анткени чынында эле жандуу аккордеон менен ырдаганда ушунчалык бул көңүл сергийт, анан угармандарга дагы аябай жагат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздин бир жакшы ырларыңыздан угайлы. Энди анда мен ушу азыр өзүм небере багып атам, ушу неберелер айтат го кыргызда өлгүнөн данеги депчи. Балдарымдан көрө неберемди аябай жакшы көрөм да, 2 неберем бар. Ушу неберелеримди сен ана чоңойсун деп ушу жаттадым элем, неберем деген Нурлан Баяковдун. Ошону сахнага чыгуудай эле келем, ушу азмаз калым алып койгула. To'g'ri to'g'ri kengayim, kengayim. Ayga kunga tengegen, almashtirg'iz senening. Yugurun deb chig'ilsam, jan bo'linib tenimden. Sen aman bo'l ne berem. Nurlab charib kun tundu, o'tdim men bu kundu. Hech narsaga qiybayman, senin taza kulkungdu.
айга күнгө теңеген алмаштыргыс сенелең жүрөм деп жыгылсаң жан бөлүнөт денемден сен аман бол неберем Açık gözünü bulaktın, ata jolun ulanttın. Çoğ enindi sүйүntүп, çoğ atаңды кубанткын, Айга күнгө теңеген, алмаштыргыс сенелең. Жүгүрөм деп жыгылсаң, жан бөлүнөт денемден, сен аман бол неберем. Ала тодой бийик бол, ак мөңгүдөй тунук бол. Айкөл болуп манастай, канба кайдай улук бол. Айга күнгө теңеген, алмаштыргыс сенелең. Жүгүрөм деп жыгылсаң, жан бөлүнөт денемден, сен аман бол неберем. Айга күнгө теңеген, алмаштыргыс сенелең. Жүгүрөм деп жыгылсаң, жан бөлүнөт денемден, сен аман бол неберем. Сен аман бол неберем, сен аман бол неберем. Сонун Бали. Аябай жакшы. Неберелериңизге ырдап бересизби аккордеон менен? Ооба. Негизи эле чыгармачыл адамдар, бир аспап ойногон адамдар, алар башкача болот деп айтышат да. Баланы тарбиялаганда дагы сөзсүз түрдө балдардын кандайдыр бир музыкалык аспапта ойнош керек деп дагы адистер айтып жүрүшөт. Сиздин аспапта ойногон аябай жакшы да эми башка кесиптин ээси болсо дагы сөзсүз эле музыкант болуштун кереги жок эми. Аспапта ойнош керек любой адам. Кыргызмын деген ар бир адамдын үйүндө комуз туруш керек да. Анан жок дегенде беркүүдү үйрөнүп алса, ал эч качан тоскоолдук кылбайт да. Комузда ойнойсуз да, комуз менен? Аз-маз ойнойм, комузда. А негизи специалистин боюнча аккордеондо окугансыз. Эгерде баягы эң бактылуу адам бул өз кесибини туура тандаган адам деп коет да. Сиз кайра жаралсаңыз, мүмкүнчүлүк болуп калса, кандай кесип ээсин болот элеңиз? Кайра жаралганда деле музыкант болом го. Эми нарыкта канда ойноп аткандан кийин кайка барасын жашырып. Атабыз ошондой чыгармачыл адам болчу. Бирок мектеп аккордеон ойнойсуз, анан мектепте эмне кармайт сизди? Анткени мектепте музыка мугалими өзүңүз айтып атасыз, анча көңүл бурулбайт, айлык маянасы деле көп эмес, анан бир жумада бир жолу балдарга ошончолук деңгээлде сабак берип жетишүүгө болобу? Аябай жакшы суроо бердиң да. Эмне кармайт дегенди. Мен Москвада көп жыл жүрүп калдым, 10 жылдай. Анан ошол окуучулардын деңгээли өтө төмөндөп кеткен азырчы. Мен Москвада өзүм квартира кармап жүрдүм, анан жаш балдар барат да, мектепте эле бүтүп барат баягы балдарчы. Ушунчалык кругозор деген жок, кыргыздын тарыхы, кыргыздын музыкасы, адабияты жөнүндө түшүнүгү жок балдар барат да, ушунчалыкчы. Анан маданият деген өтө биздин Баткенден барган балдар аябай төмөн моюнга алыш керек. Анан шунчалык кыжырат болом да. Бул балдар неге мындай болуп кетет? Азыркы поколение, азыркы муун да. Анан мен биягымда кайнап турат да, дайыма балдарга сабак бергенде ырдатып эле, кечке ырдатып эле, каңылдатып ырдаткандан пайда жок. Балага ошол музыканын тарыхын айт. Музыкант мугалим болсоң. Музыкант мугалим ырчы эле болбош керек да. Музыка мугалим дегенде талап күчтүү, адабиятчы болушуң керек. Тарыхчы болушуң керек. Географ болушуң керек. Бардык кесиптен кичине болсо, анан сен чыныгы музыкантсың. Чыныгы музыка мугалимсиң. Мисалы үчүн мен эгер Рыспай Абдыкатов өтө турган болсом, Рыспай Абдыкатов качан туулган деген балага суроо бересиң да. 41-жыл туулган десе, ошо 41-жылы эмне окуя болду эле дүйнөлүк деген сурооду коюш керек балагачы. Бала айтат, билген балдар айтат, улуу ватан мекенде согуш башталган деп. Анан кийин
эгер Атай Огонбаев өтө турган болсом, Атай Огонбаев неден өлдү эле деген суроо берем да. Балдарга биринчи өмүр баягын айтып өтөм. Анан бул Атай Огонбаевдин неден өлгөндүгү көп жерде жазылбай жүрөт. Өзүнүн Атай деген китеби бар, ошондо жазылган да, көз тийип өлгөн депчи. Казакстанга барганда 90-до кабышканын көзү тийип бир жумадан кийин өлүп калат да. Анан ошо балдарга жаратылыштын таасирине, анан бизге биздин көзгө көрүнбөгөн күчтөрдү ушул жөнүндө бардыкта түшүнүк бериш керек да. Баягы адамдын көзүндөгү энергиядан, күчтүү энергиядан Атай Огонбаев өтүп кетти депчи. Анан кийин эгер болсом улуттук аспаптар деген тема өтө турган болсом, мен коомуздун баягы коомуздун эмесин жаралыш тарыхын бардыгы эле билет. Ушундай токойдо анан ишеги неме болуп дегендичи. Анан кийин мисалы үчүн Чоордун тарыхы жөнүндө бала билбейт көбүнчө. Аз айтылат да. Анан Чоордун тарыхы, Асатаяктын тарыхы дегенде мен мисалы үчүн бул мен үчүн аябай кызыктуу тема. Мен балдарга эргүү менен айтып берем да мунучу. Анан себеби баягы Чоорду укканда бир короо кой жуушап, суулар акпай, чөптөр өспөй, чымчыктар учпай ошону тыңшап отуруп калган экен дегенде балага ушунчалык таасир берет. Анан балдар ошол жөнүндө сүрөт тартып келет. Ошону өзүңөрдүн көзүңөргө элестетип ошону сүрөт тартып келгиле дейм да. Анан кийин баягы Манастан үзүндү деген да темалар бар да. Манастан үзүндү дегенде Манас бул биз үчүн чоң энциклопедия да. Манаста бардык теманы камтысаң болот. Мисалы үчүн баларга Манас айттырып тим болбосо, Манастын ичинде жайчылык деген кесип бар. Жайчылык, жөлөкчүлүк, куучулук, бизде азыр архаизмге айланып кеткен, ончо колдонулбай калган сөздөр бар да. Ушулар жөнүндө айтып бергенде балдарга бул аябай кызык да. Жайчылык, мисалы үчүн Алмамбеттин жайчылык өнөрү болгон дейбиз. Жөлөкчүлүк бизде азыр химикаттар менен гана тазаланат короолорду. Ошолорду айтып берем. Жөлөкчүлүк дегенде кандай жөлөкчүлүк деген эмне деген кесип? Куучулук деген эмне кесип? Бул албастыны кууган адамды куучу дегенбиз. Ушундай балага түшүнүк бериш керек бардык тарабынан. Чоң рахмат. Бизде угарманыбыздан суроо бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, өзүңүз тааныштырып. Да, сиз өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Мен аты-жөнүм Замир Сапар, Карабулактан жердештериңиздер болуп салып атам. Замир, кош келиңиз. Сизди угуп атабыз. Кале, саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы, суроолуңуз. Азыр сиздерди сиздин эфирден көрүп, биз бир эле өзүм эмес, бир кошуналар менен көрүп аттык эле бүгүн. Биздин бир эжебиз чыгып аткан экен, үнүңүзгө береке, калеже. Рахмат. Ар дайым өз кесибиңиздин мыктысы болуп жүрө бериңиз. Анан бизде бул жакта бир ырдаган бир жигиттерибиз да бар эле, ушул музыкалык мектепте окуйт да, мына Карабулакта. Районда 2 музыкалык мектеп болсо, бирөөсү Карабулакта деп айтылат да. Ушул музыкалык мектепте балдар дагы ушундай музыка тармагында жүргөндөн кийин, музыкант болуп келгенден кийин ушул балдарга кандай бир өзүңүздүн кеңешиңиздерди айтат элеңиздер азыр балдарга. Анан дагы экинчи суроом, угуп атабыз. Үзүлүп калды окшойт. Балдарга кеңешим музыкага чындап кызыкса, ошонун акырына жетиш керек да. Кеңешим ушул. Ошол музыкага чындап эгер музыка мектепте окуп аткан болсо бала акырына жетиш керек да. Музыка мугалим болуп чыгыш керек. Музыканы өнүктүрүш керек, билимин өркүндөтүш керек да. Негизи эле кесип тандагандан кийин бул кесип адам өмүрү менен кошо жашайт. Ошол эле учурда адамдын жашоосу үчүн ошол кесип менен акча да табат да. Музыка мугалими болуп учурда эркек бала болсо үй бүлө багалабы? Багалбайт го. Эми чындап эле эме деп коет. Өзүнүн кесибинин баягы фанаттары гана жашап калбаса, анан эркек балдар эми тойлорго чыкса болот, ошентип жан бакса болот. Эми тойлорго чыкканда сезонный тойлордо гана кичине пайдаланып калбаса, айлык менен жашаш кыйын болгондугу үчүн музыканттар бардыгы Россиялап кетип калды да. Азыр бизде кыйын музыканттардын бардыгы Россияда. Биз Москвада ушул Апазагайдын, Апазайнаковдун эскерүү кечеси өткөргөнбүз. Ошондо мен таң калдым да, ушунчалык баткендиктер көп экенбиз да. Мен деген күчтүү музыканттардын бардыгы Москвада экенбиз. Баткендин 80% миграцияда жүрөт деп коюшат да. Мына сиз да чет жакта жүрдүңүз. Ал жакта деле баары бир мындай жумуш менен же болбосо көрүп каласыз, угуп каласыз. Музыканттарга мамиле кандай? Алар коомдо орду кандай?
музыканттарга же болбосо ошол биздин эле музыканттар ал жакта эмне жумуш аткарып атышат? Биздин музыканттар эми эл катары эле повар болгондору бар, ириш жуугандары бар, магазинде сатуучу болуп иштегендери бар, ар кандай кесипте, бирок баары бир эле канында ойноп турган эме баары бир калбайт экен да. Бир эме боло турган болсо, мероприятие боло турган болсо сөзсүз чогулабыз да. Сөзсүз чогулуп аткендиктер ушундай бир чоң концерттерди баягы диаспоранын бир чоң немелерин, тойлорун алып барган күндөрүбүз болду да. Мен ошондо сыймыктанып кеттим, аябайчы. Баягы ырчы таба алышпай мага звонок кылышат ушундай. Кария, сенин сиңдилериң бар элего, жакшы даган баткендиктер бар элего чакырып берчи депчи. Ошондо мен баягы Керим акени чакырып берем. Тин эмени Дамираны, Гүлүнсаларды, ушу биздин күчтүү кыздарыбыздын баарын чакырып берип, ушулардын баардыгын диаспорага кошуп туруп анан кийин мен келе бердим да. Баардыгы кошулуп калышты. Чындап эле социалдык тармактарда биздин мекендештерибизди көрүп сүйүнүп калабыз. Ар кандай иш-чараларда жакшынакай улуттук кийимдерди кийип, ырдап, бийлеп, ушундай бир эле жумуш менен эмес, ошондой иш-чараларга катышкандарын эле көрүп, бул жактан албетте жүрөгүң жылыйт. Ийгилик каалайбыз аларга. Убактыбыз да соңуна чыгып барат да. Эфирибиздин соңунда бир сизден жакшы ыр болсун, анан ага чейин анда мына биздин быйылкы бүтүрүүчүлөргө кесип тандоодо эмнеге көңүл буруш керек? Жаштарга кандай кеңеш бересиз? Анан өзүнүн максатына жетүү үчүн адам кайсыл сапат болуш керек? Сиз ошентип жете алдыңызбы максатыңызга? Жете алдым. Мен аябай өжөр экенмин деп коем. Ушу мен ошодо деле союз кезде деле коррупция бар окшойт да. Мен биринчи экзаменин 5 алып атып эле экинчисине кулап калам да. Ошентип 2 жыл кулап калаттым. Анан 3-чү жылынан кийин катуу даярданып, анан кийин 3-чү жыл өткөм да. 2 жыл тапшырып, 3-чү жыл окууга өткөм. Демек чынында тандалып алынганбы? Ооба. Ушундай катуу киришкен экен, бар окуйм деген окуймду, анан 3-чү жыл окудум, ошону менен жакшы окудум аябай. Костон 5 алып, немелерде 5 алып, конкурстарга, фестивалдарга катышып жүрүп бүтүп кеттик. Анан эми бүтүрүүчүлөргө быйыл акыркы коңгуроо жакындап калды. Бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик экзаменин ийгиликтүү аяктап алышсын. Анан кесип тандоодо аябай кылдат караш керек өзүнүн талантын. Ошого жөндөмү барбы жокпу ошону караш керек. Эми чындап жөндөмү болсо гана ошо кесипке тапшырыш керек да. Анан бул немеде таанышым бар эле, анан кийин паланчыда таанышым бар эле, тапшыра берейин жептеп диплом алсам болду дебеш керек эч качан. Сенин арагыңда казанда болсо чөмүчкө чыгат дегендей, ушу казаныңда болбогондон кийин бекер өзүңдү кыйнаба дегим келет да. Бекер эле чайналып эки ар ортодо калып аткандан көрө таанышың болсо деле тапшырбай эле кой ошол окууга дегим келет да. Эфирибиздин соңунда сизге ачык микрофон, эркин микрофон. Өзүңүз каалаган каалооңуз барбы, арманыңыз барбы дегендей, кубанычыңыз барбы айтып алсаңыз болот. Эми менин каалоом эле ушул элге тынчтык болсун, ушу Баткенде ушу силердей кыздар бар, ушу биздин Баткенде ушундай студия бар экендиги мени суктандырат, аябай кубандырат. Ушул ийгилик ишиңерге ийгилик болсун, силердин дагы чарчабагыла, эч качан арыбагыла. Силердин дагы жакшы ийгиликтерди күтө беребиз. Анан элге каалоом тынчтылык боло берсин, биздин президентибиздин койгон максаттары ишке ашсын. Анан кийин быйылкы жылыбыз аябай жакшы жылдардан болсун. Мени тааныгандарга, мени уккандарга көп ырдабаа деп капа болбоңуздар. Жагын жакшылык болсо, аманчылык болсо дагы ырдашарбыз. Анан менин арманым эле ушул музыка сабагынын өтө төмөндөп кеткендиги. Биздин Баткендеги маданияттын, Кыргызстандын ичинде биздин Баткендеги музыка сабагынын маданияттын өтө төмөндөп кеткендиги мени аябай капа кылат. Маданиятка көңүл бурулбайт таптакыр. Бурулганда деле жогорку деңгээлде эмес. Бизге былтыр Фергана областынан фестиваль болуп келишти ошондо. Быйыл деле болду, достук фестиваль. Былтыр да болгон. Ооба, былтыр да болду. Мен көргөндө ушунчалык мен намыстандым Баткен үчүнчү. Ушунчалык намыс кылдым мен. Себеби баягы келген ферганалыктардын кийимин көргөндө эле уже духуң өлөт да. 10 кыз болсо 10 окшош, чачынача окшош бар жогу. Кийимдери ütүктөлгөн ушунчалык жакшынакай келишкен да. А биздикилер кандай келди? Ушунчалык
эми ошону даярдаса болот болчу. Балдарды мустар кылбай. Балдарды мустар кылбай. Бизде деле даярдаса болот болчу ошондой деңгээлде. Маданияттын төмөндөп кеткендиги ушунчалык да. Анан музыка сабагын эми мамлекеттик деңгээлде көтөрбөсөк, бул жалгыз менин же бир группанын колунан келбей турган иш. Бул Садык Шернияз эле күйүп айтпадыбы? Маданиятка 6 сап бөлүпсүңөр деп, 6 сүйлөм. Ошол республикада ошондой мамиле болуп аткандан кийин бул биздин колдон азырынча эч неме келбейт. Эми келечектин ишинде болуп калаттыр. Музыка сабагына кошумча сабактар бөлүнүп, көңүл бурулат деп жакшы тилектерди тилейм. Чоң рахмат сизге. Ийгилик. Ушундай өжөрлүгүңүздү жазбаңыз. Мен ойлойм, сиз тарбиялаган окуучулардын жан дүйнөсү такыр башкача болот. Анткени алардын бактыга сизде жакшы музыка мугалими туш келгенине чоң рахмат сизге. Ардактуу радио көрөрмандар, сиздер кезектеги Газанек программасын уктуңуздар.